Садыр Жапаров менен Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы кайым айтышуу социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Бул пикиргешпестикке мурдагы саясатчылар Өмүрбек Бабанов, Сапар Исаков жана Феликс Кулов дагы аралашты. Мындан тышкары Дайырбек Орунбеков менен Кадырбек Атамбаев дагы өз пикирлерин билдиришти. Окуя өлкөдөгү электр энергиясына киргизилген чектөөлөрдүн улам пайда болуп, бир нече күнгө созулган. Көз карандысыздык алганыбыздан бери эле кыштын күнү электр энергиясы дефицит болуп келген. Албетте, аны жабыш үчүн импорт алып келип турганбыз. 2011-жылы мен мамлекет башчылыгына келген кезде өлкөнүн энергетикасы эң төмөн абалда турган. Ошондуктан азыркы энергетикалык абалды көрүп, өлкөнү 2010-жылдын жазындагы абалга кантип кайра жеткирип коюуга болоорун түшүнүү кыйын. Энергетика системасы боюнча башкасы сүйлөсө да, Атамбаев сүйлөп эле коюп турду. Ага чейинкилер энергия системабызды кризиске алып келген болсо, Атамбаев сазга батырган. Садыр иним, сен өлкөбүздү башкарып жатканыңа 5 жыл болду. Алгачкы жылдары эл сага чоң үмүт артты. Айтканыңдын баарына ишенди. Сөз эркиндиги боюнча мактанбай эле коюңуз. Сиздин убакта муунтуу чегинен ашкан. Ишкерлер коомчулугу тараптан да суроолор барган сайын катуураак айтылууда. Эмне үчүн бизнес колдоонун ордуна тескерисинче орой мамилеге жана административдик кысымга туш болууда. 2017-жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Биз бул окуяны толугу менен тизмектеп чыктык. Видеону Чекит Медиа YouTube каналынан көрө аласыз.